Өзгөн шаарынын шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Ташмаматов Нурсултан Ташмаматович. Маселе боюнча айтсам, эми буга чейин бул Өзгөн шаарынын ичиндеги, базардын ичиндеги өтмөктөр жеке жактарга берилип кеткен эле. Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык жеке сервитутта калган жерлер жеке жактарга катталууга мүмкүн эмес. Бирок мыйзам бузууга катталып кеткен бул. Бүгүнкү күндө Өзгөн райондук прокуратурасы, Өзгөн шаардык архитектурасы, Өзгөн шаардык мэриясынын биргеликте иштеш негизинде бүгүн 10.882 чарчы метр жер тилкеси мамлекеттин эсебине кайтарылып, бүгүнкү күндө шаар мэриясынын балансына документ жасалып атат, иш кагаздар даярдалып атат. 10.882 чарчы метр базардын бардык өтмөктөрү жалпы пайдаланууга жерлер кирет. Башка колдорго сатылган, документально сатылган эмес, бирок баягы сөз жүзүндө сатылган убактар болгон экен. Соттордо адилеттүү каралып, бул иш өзү 2019-жылы башталган, бирок 2023 жылы аягына чыкты. Бул мыйзам боюнча эле чыкты. Жер кодексинин кодекстер бар өзү. Жалпы пайдаланууга жерлер жеке жактарга катталууга мүмкүн эмес. Ошол мыйзам одоно бузулуп катталып калган жеке жактарга. Өзгөн районун сотун алттык. Бүгүнкү күндө утулган тараптагы апелляционный арыздарын берген жок. Бүгүн ал соттун чечими күчүндө толук түрдө мэриянын баласына өттү. Жолдор негизинен жолдордо курулуштар жок. Жолдорго бу темирден, жыгачтан орнотулган прилавкалар бар. Азыр бүгүнкү күндө биз мэрия мамлекеттик акт алсак, аларга тиешелүү ачык иштерин аткарабыз. 2017-жылы Өзгөндө основной өтмөктө эң чоң өрт болгон. Ошол өрттүн эң негизги себеби болуп, бул азыркы учурдагы жеке менчикке катталган жердеги прилавкалар орнотулуп, өрт өчүрүү машинасы кире албай калган. Ошону бүгүнкү күндө эретке келтирип атабыз биз. Биринчи бул ошол убактагы Облпотребсоюз ишканасы болгон. Ал тараптан бизде Өзгөн шаарынын тургуну азыркы күндө Камбаров Акбаралиге өткөн. Ага чейин дагы азыр эсиме чыгып калды, башка адамдын атында болгон. Азыр Камбаров Акбаралинин чечими жокко чыгарылды. Өтмөктөр бул жакта полный жалпы пайдаланууга жерлер, менчикке киргендердин бир бөлүгү бул жерде. Бул жерден баштап дагы алынат. Буга чейин белки жеке жактардын ээси булардан аренда плата алып турган да. Мана точно бизде маалымат жок ал. Неофициально болгон үчүн. Алган үчүн ошону Ал бизге неофициально маалымат да. Аны айта албайм точно. Бул жалпы пайдаланууга жерлер менчик болуп турган буга чейин. ушундай катардан канча бар базар ичинде? Аябай эле көп. Общий бардыгы болушун үчүн 10.882 чарчы метр. Бул деген канча гектар? 1 гектар 80 сотук болуп калат да. Бүгүнкү күндө жакшы ачылып калды бирок. Башка күндөр мындай эмес бул жердечи. Базарда. Бул жерде да бир проходдор бар. Мына проход бул жагы канча метрге чейин ачылат? 8 метр жер бар, 6 метр жер бар. Основной проход бул 8 метр. Пожарный норматив боюнча 6 метрге машина кирип чыгат да. Кыйналбай. Азыр бул жерде 8 метр жок да. Жок азыр бул жерде. 2017-жылы биздеги өрт ушул жерден башталып, бул жака чейин уланган да. Ушул жердеги прилавкалар тосуп, машина кире албай калган. Базардын аянты 4 гектарга жакын, 3 гектар канча дагы. Анын ичинен 1000 канча единица болуп бөлүнгөн. Ар бир жарандар. Менчик. Жок. Базар бүгүнкү күндө менчик. 1000ден ашык кишиге бөлүнгөн.